Құдай мені абдан еркеледі. Мен коньякты içip koyuyorum. Қытайдан алып келген рюмкам бар 10 грамм. Güvelerim var da gerek olsun. Raya'dan başlayıp bir toğ vardı. Председатель Сената парламента Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления теперь уже бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. О том, чем болен политик, он написал на своей странице в Твиттере. В Wikileaks опубликовано сообщение посла США Янга со ссылкой на данные турецких докторов о психическом заболевании Атамбаева и его пристрастии к алкоголю, что усугубляет паранойю. Тогда все становится понятным. Остается пожелать ему выздоровления. Öyle öz əzim ekmeğe bas ol gelgen içiptiye. Yani bu anda bolğan benim Atambay emesin de 10 kilo zamanı gayra bayağında falan dedi içken de ayet bildi. Tasları şu gezdi yazılgan şu malda bolğan oldu. Hiç kanday burbalangan emes. Hurmatlı ağayım tuğandar, assalamu alaikum. Aman bol buat. Даже слово алкоголь из арабского. И, кстати, в самом Коране есть сура Бак-Корана, вторая, корова в переводе. Там есть фраза, что алкоголь мазан к дозах полезен. Это имамы скрывают всегда. Шала молда дин бузар деп башка жакка тарткандары бар. Атамбаев Бакиев менен коюн колтук алышып, кучакташып, орден алып, арак ичип, анда министр, премьер-министр болуп иштеп жүргөндө биз өмүрүбүздү тобокелге салып коюп аны менен күрөшүп жүргөнбүз. Бүгүнкү Алмаз акырындай эме кылып аткан бүт Фарид. Алмаз эмне өзү айтканда Мюнхгаузен болуп коюп, кечинде пуншты ичип коюп өзү эле байкуш отурат, эртең күнү кайсыл зонага барып каламын деп коюп. Жаманын жашырып, жакшысын чыгарып, атып алып келген кишибиз, ишенген кишибиз, мына Атамбаев, мына ушул президенттиги бүтүп атат 6 жылда мамлекет башы, журт башы болуп калыптана албай калды. Ушактын деңгээли кандай? Бүгүн укса, мындай турбайбы деп бул жакка кетет. Эртең башка негизсиз эле бир сөз укса, мындай турбайбы деп бүт мамлекет экинчи жака бурат. Анан алар негизи жок болгондон кийин эч кандай максатка жетпей келип атабыз. Ошон үчүн 5-6 жылдан бери Атамбаев президент болуп турганда бир тармагыбызда реформа башталган жок. Аягына чыкмак турсун, реформа башталган жок. Жан сакчыларын, журналисттерин шоопурун алып келип, күч органдарын башкартып, сот системасын башкартып, мамлекеттеги бардык таасирдүү кадрлык саясатты ошол шоопуруна башкартып койбоду беле. Атамбаевдин убагында коррупция апогейине чыккан. ТЭЦ, музей, ипподром, шаардын тегерегинде болуп аткан жер участоктор менен махинациялар, ошонун бардыгы Атамбаевдин айланасындагы адамдар жасалган. Баары азыр камакта отурат. Командасы ким десе, ошол эле Фарид Ниязов жанагы шопуру. Ну слушайте, ошолордун акылы менен жашаса, анда мына туңгуйукка келди. Эмнеге мына ушулардын баары иштердин баары жазалды? Эмнеге ушунча зыян келтирилди республикага? Биздин коомчулукка, элибизге мына мунун баарын эч бүгүндө бир өзүнө отчет бериш керек да. Каалагандай отурат, каалагандай интервьюлерди берет, каалаган адамын боктойт, чыбайт, карапайым ил байкуш ошого ишенип отурат. Бул ушундай адам турбайбы? Оозунан Кудай түшпөй калыптыр. Кудай деп. Мен ойлойм, Кудай ошого ушуну жеткичти кудайлатканга. Дагы кудайлайт али. Мындан да көп кудайлайт. Башка жерге барып да кудайлайт. Кудай эсен аман чыгарып койсо деп келечеги. Мен да бир интервьюмда айттым эле, бул акыл эсине кичине бир көңүл буруп ошону бир изилдөөгө албайбызбы? Антпесек анан кийин бүгүнкү күндө бул
биздин коомго, элдин арасына ызы чууну жарата турган, кагылышууну алып келе турган, өлкөдөгү стабилдүүлүктү буза турган бир факторго айланып баратпайбы? Эгер андай факторду алдын ала чара көрбөсө, биз акыр аягында кайсы жака барып калышыбыз мүмкүн. Мына жакында эле менин үй бүлөм, өмүрлүк жарым, мына уулум Өзбекстанга барып келди. Бухара деген шаарга барса, Бухарада 1000 жылдык мечет бар экен. Мечет Мох деп коет экен. Мох арабча ай деген сөз экен. Ошо мечет Мохто 1000 жыл мурун биринчи мусулмандар барып намазга жыгылчу экен. Мусулмандар чыккандан кийин еврейлер кирип туруп өзүнүн кудайына, Кудай бир да, Кудайга сыйынышып келди.